Шалгам жомогу. Илгери өткөн заманда Абышка менен кемпир жашаптыр. Алардын жалгыз небереси болчу. Күндөрдүн биринде Абышка тоого чыгып, жер оодарып, жер жумшартып, шалгам эгет. Абышка күндө келип, шалгамдын түбүнө суу куюп, түбүн жумшартып кетет. Абышка бир күнү эрте менен эрте туруп, суу куюп коеюн деп шалгамды көздөй жөнөйт. Келип караса, шалгам аябай чоң болуп өсүп калганын көрүп таң калат. Аны үйүнө алып бармай болуп, тартат, күчү жетпей калат. Чарчаган Абышка кемпирин жардамга чакырды. Кемпир Абышка шалгамды тартат, күчү жетпей калат. Кемпир небересин жардамга чакырат. Небереси кемпирди, кемпир Абышка шалгамды тартат, күчү жетпей калат. Небереси күчүгүн жардамга чакырды. Күчүк кызды, кыз кемпирди, кемпир Абышка шалгамды тартат, күчү жетпей калат. Ошентип күчүк мышыкты жардамга чакырды. Мышык күчүктү, күчүк кызды, кыз кемпирди, кемпир Абышка шалгамды тартат, күчү жетпей калат. Мышык чычканды жардамга чакырды. Чычкан мышыкты, мышык күчүктү, күчүк кызды, кыз кемпирди, кемпир Абышка шалгамды тартат, күчү жетпей калат. Кайрадан дагы бир жолу тартып көрөлү деп шалгамды үзүп алышат.